1 жаштагы наристе келемишке берилүүчү дарыны жутуп алган дарыгерлер баланын жанын аман алып калышты. Милиция Оштогу өспүрүм бир туугандар зордукталды деген маалымат такталган жок экендигин айтышты. Комментарийлер кадимкидей толуп кетти. Бийликтин адамдары дал ушинтип дирифт кылып жүрсө биздин жаштар эмне кылат деген комментарийлерди жазышууда. Көл жээгине чейин автоунаа менен барып алгандарга айып пул салынды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 1 жаштагы наристе келемишке берилүүчү дарыны жутуп алды. Орусиянын Омск облусунун Шевлакский районунда 1 жаштагы кыз келемиштин уу дарысын жутуп алган факт катталды. Бул тууралуу Омск облусу боюнча тергөө комитети билдиргенин орусиялык басылмалар жазышты. Окуя 14-июль күнү болуп, наристе ууланып ооруканага түшкөн. Ал дарыны чоң энесинин үйүндөгү полдон таап алган. Оозуна салганга жетишкен. Бирок дарыгерлер өз убагында жардам көрсөтүп, баланын өмүрүн сактап калышкан. Учурда анын ден соолугуна коркунуч жок. Бала дарыгерлердин кароосунан өтүп, медициналык жардам көрсөтүлдү. Азыр анын ден соолугуна коркунуч жок деп айтылат Орусиянын тергөө комитетинин билдирүүсүндө. Милиция Ошто өспүрүм бир туугандар зордукталды деген маалымат тастыкталган жок. Социалдык тармактарда жашы жетелек бир туугандар зордукталганы боюнча маалымат тараган. Ош милициясы маалымат тастыкталбаганын билдирди. 2024-жылдын 31-июль күнү Сокулук районунун тургуну арыз менен кайрылып, анын жашы жетелек 2 баласын 2016-жылдын күз айынан 2019-жылга чейинки аралыкта Кара Суу районундагы энесинин үйүндө бир тууган эниси ар кандай ыплас аракеттерди жасап жүргөндүгүн билдирип, мыйзам чегинде чара көрүп берүүсүн суранган. Жаранын арызы Сокулук РЭПтин маалыматтардын электрондук журналына катталып, алгачкы текшерүү иштери башталып, аймактык караштуулугу боюнча Кара Суу РЭПтин тергөө кызматына жиберилген. Окуя боюнча туура, объективдүү, мыйзамдуу чечим кабыл алуу үчүн жашы жетелек балдарга денесинен алган жараатын аныктоо боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалган. Экспертизанын корутуусуна ылайык аларга ыплас аракеттер жасалбаганы аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшү менен аталган факты боюнча кылмыштын курамы далилденбегендиктен кылмыш ишин козгоодон баш тартылган деп айтылат маалыматта. Булак Серепкежи. Отставкадагы мэрден мастер-класс. Балыкчынын мурдагы башчысы Соңкөлдүн жанында дрифт кылууда. Дүйшөмбү күнү ал кызматтан алынып, бүгүн ал социалдык тармактарга Нарын облусундагы Соңкөл көлүнүн фонунда жол тандабас менен айдап жүргөн видеосун жарыялаган. Жана ал "мен бошмун" ырын коюп алган. Эскерте кетсек, Султан Кермалиев кыска мээрлик карьерасында да активдүү жүргөн кымбат жол тандабас буга чейин социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Султан Кермалиев июлдун башында Балыкчы шаарынын мэри болуп тайындалган. Бирок 2 жумадан кийин ал кызматтан Себептери расмий түрдө тактала элек, бирок экс-чиновниктин маалайына караганда ал кызматтан бөлүнүүнү өзүнө жайкы дрифт эс алуу уюштуруу мүмкүнчүлүгү катары кабыл алды. Мурдагы атка минелердин айрымдары СИЗОдо, башкалары сурак берип жатканда Султан Кермалиев өз жолун тандап алган. Балыкчыны оңдомок түгүл, Соңкөлүбүздүн эделбес гүлдөрүн тебелеп салды. Диктор Чынара Капарова балыкчынын мурдагы мэри Султан Кермалиевди сынга алды. Кызматта болгон 2 жума иштеп, кийин кызматтан алынган экс-мэр учурда Соңкөлдө джип менен дрифт кылып жүрөт. Капарова балыкчыны оңдомок түгүл, Соңкөлдүн эделбесин тебеледи деген нааразы пикир жазган. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Көл жегине автоунаа менен кирген айдоочуларга айып пул салынды. Социалдык тармактарда Toyota жана Honda CR-V үлгүсүндөгү автоунаалардын көл жегине чейин кирип алган видеосу тарады. Бул мыйзам бузуу боюнча маалымат жергиликтүү тургундар тарабынан берилген. Аталган автоунааlar Жалал Абад облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан аныкталды. Айдоочуларга протокол түзүлүп, ар бирине 30 000 сомдон айып пул салынды. Ошондой эле унаалар айып короого токтотулду. Маалыматты Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы тастыктады.
Августта күн адаттагыдан ысыгыраак болот. Кыргызстандын көпчүлүк аймагында абанын орточо температурасы нормадан 1,5 градуска жогору болуп, жаан-чачын азыраак болот. Чүй облусу түнкүсүн +10 градустан +24 градуска чейин, ал эми күндүз +24, +38 градуска чейин көтөрүлөт. Талас облусу түнкүсүн +6, +17 градуска чейин, күндүз +21, +36. Ош, Жалал Абад, Баткен облустары түнкүсүн +12 градустан +25, күндүз +24төн +38 градуска чейин жогорулайт. Ысык көл облусу түнкүсүн +6, +18, күндүз +18, +32. Нарын облусу түнкүсүн +1ден +6га чейин, күндүз +18ден +36 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте 2 автобус кагышып, биринин айнеги сынып калды. Интернетке Бишкекте 2 автобус кагышып, биринин терезелери сынып кеткен видео тарады. Видеодо сүйлөп жаткан кишинин айтуусунда айнек жүргүнчүлөрдүн колунун тересин кесип кеткен. ЖККБ менен мэрия окуя тууралуу маалымат бере элек. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз эл. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Мына көлдүн мааны нечип кирип кетишкен мына. Кайра биз менен ызы чогуу болуп жатты. Көлдү кечип бурулушуп, мына токтоп каражан ачып алышып. Мына бизди кайра моинтип түрткүлөп ушундай болуп жатат. Kırıldı zaten. Kölün barın tölet tepsilip musurları aldı meyakta. Şimdi öyle yakından varlar tepet olacak. Aytsak bizim zamanında. Kolmunun bütün var. Yaydır başlıyor. Arkalardan oldu. Bizde orta olacak gayra. Ben sizleri taap kılıyor zaman takmaktır. Tamam olmuş.